Бул жолку көрсөтүүбүздө Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Кызыл Тоо айыл өкмөтүндөгү Токпай айылынын тургуну Шерикбек Атабековдун кайрылуусу менен аталган аймакка барган элек. Шерикбек аганын айтымына караганда, бала күндөн айыл чарба иштерине аралашып, өзүнүн айылындагы чакан чарбасы менен иш жүргүзүп, 6 баласын багып өстүрүп, тиричилик жашоосун улантып келет. Бир гана көп жылдан берки чече албай келген көйгөйү Союз тарап өлкөдө менчиктештирүү башталган кезде дыйканчылык чарбасында өмүр бою эмгектенип келген апасынын көзү тирүү кезинде тил катын жазып бөлдүрүп алган жерине ээ боло албай, бир тууган агасы Атабеков Шаршембек талашып, күн көрсөтпөй беймаза кылып келгендигин айтат. Мен ошо 98-жылдары ушул могу жаңы эмеге доор болуп, элдин баары ушу жер алып, эметкенинен мен да ушул кыйынчылык мал эле ошондо ушул жерди алып, эгемендүүлүк башталгандан кийин ушул жерде дыйкан чарбасын түзүп, ушул жерге үндүк тоок, майда жандыктарды алып келип, мында баксак деп эле жакшы ой менен алгам, ак ниет менен. Апамдын намына жазып, ушул могу жерде колхоздун путькамын бузулган, сарайдын, кашардын бузулган, баары мында омкор бузулуп калган, таптакыр омкоруп кетишкен фундаменттин баарын. А бул болсо навестин фундаменти, муну дагы омкоруп кетишкен. Анан ушуну 1,46-64 сотук менен мындай алгам убагында. Анан бул тиги 98-жылдары бул муну стенасын кумараттуу устаны таап кел, ушу стенасын бүтүп калганда жанагыдай кылып өзүмчүл болуп, тигинде өзүм алам деп апам эметкенден ушуну сарайды таштап, даяр бүтүп калган сарайды. Анан бул навестин фундаментин апамдын макулдугу менен айыл өкмөт ал кезде кооператив көнөк Сарсенов Нурбек болчу, кооперативдин эмеси директору. Андан кийин Мусаев Темирбек айыл өкмөттөн ушул жерди 64 сотукту апамдын макулдугу менен ошо навестин бузулган навестин фундаментин правлениянын айыл өкмөттүн правлениясынын чечими менен чыгартып алгам. Бирок ага карабастан тиги агам ушуну акырын мага билгизбей бул жерди дагы киргизип алыптыр. Менин колумда документ бар экенин билип туруп айтпай, айыл өкмөттү да алдаган, госрегистрди да алдаган, мага да билгизбей тымызын 2003-жылы 17-апрелинде бул өзүнө кызыл китеп реестрден каттатып коет дагы, госрегистрден, кадастрдан. Анан арадан кандайдыр тымызын 9 жыл өткөрүп 12-жылы бияка да кызыл китеп алып алат мен жериме да. Анан мен 2019-жылы сала баштаганда бул мени Сокулук району милициясына жазат. Захват кылды, мен жерим эметип ал деп. Бирок 2019-жылы 8-майында муну мени прокуратуранда сыргакы беле Сокулукка чакырды. Мен барсам, мунун өзүнө кылмыш иши козголуп калды. Өзүнө кылмыш иши козголуп 22-сан менен 329 берененин 1-бөлүгү менен буга кылмыш иши козголуп, азыркы тапта ушу Москва районунда тергелип атат. Анан бул кайра ишти жаптырганын негизинде мен 20-жылы баласы тергөөчү болуп баргандан кийин Саршембеков Кудурет бул кайра тияктагы тааныш көп, өзү дагы Сосновкада пост иштеп, Сокулук районунда аябай органдарында үй бүлөлүк, жердешчилик жана мына көп жылдан берки тааныштарынын негизинде бул кайра жаптырганда мен прокуратурага кайрылып, муну мени жеке кабыл алуу менен буга мени Чүй прокуратурасына чакырып жеке кабыл алып, Сокулук айыл өкмөткө текшерүү жиберген. Ошондо айыл өкмөттө Мусаев Темирбек эле мени прокуратура чакырып атат деп колумда документтер менен барсам, Мусаев Темирбек мурдакы айыл өкмөт. Жамансартов Кемел, секретарша Эгембердиева Жаңыл бар экен. Арзугулов деген прокурор келди. 2 күн текшерди. Сталбек айыл өкмөт болчу Мусаев. Ал кеткенде мага 40 барактан турган кагаз келди. Бул Сатабеков Саршембекке кайта өзүнө аягы 19 сандуу менен дагы кылмыш иши козголуптур. Кооператив директорунун колун бу дагы жерди бөлүштүр, дагы бирдемкелер жасалмалык чыкылыптыр. 40 бараттан турган буга экинчи кылмыш иши козголгон. 20-жылы. Мен арыз жазуумдун бул кайта кайрылып, үстөмдү кылып, берге келбе, кет
деп ушундай мени кысым көргөзгөндө мен кайра кайрылгам ушинтип атат деп. Ушу кичинекей чарбама ошончо жылдан бери эле бутун тосуп мага такыр эме бербейт. Мен мындай кылып жумушчуларды келип, мындай тааныштар келип мага жардам берейин, убактылуу иштеп жардам берип үй бүлөсүн багып аткандарга да тынычтык беришпейт. Аларды да сөгүп атасын деп койгон кичине. Могу охранада иштеген баласы бар, Салмурбеков Адыл деген. Аны дагы келип аябай өзү Өзгөн районунан, аялы Алина Жалал Абад областынан байкуш ошо небере кыздары менен ушул жерге келип кызы ушул жерден төрөдү. Ушул жерден төрөдү Наргиза. Эми ошолорду келип могу жерден мал жайып турса, Салмурбеков Адылы мас болуп келип туруп, мен мунун сарайын өрттөйм, сарайын түртөм, бу жерде эмне жүрөсүңөр тентип деп аларды аябай эме кодулаган, коркуткан, алар аябай коркуп калган. Кечинде келсем ушул жерде настреле жок, кийин бир айга жетпей коркуп кетип калышты. Айтты бул бир күндө бул милиция баласы бир күндө соо жүрбөйт экен деди. Бул Бишкекте охранада иштейт. Ал кишилер күбө. Бишкектин жанагы эме полк охранада кылып экен, ошол жакта охранада иштейт экен. Мындай болгон шартта ушул жылы иштеген айыл өкмөтү тарабынан жер бөлүп иши кандайча каралды экен? Жер адистеринин чеймелери сакталды бекен деген суроого жооп издеп, ал кездеги айыл өкмөтү менен жер адисин издеп таап суроо узаткан элек. Мусаев Темирбек 1998 жылдан 2000 жылга чейин айыл өкмөтүн Кызыл Туйский айыл өкмөтү болгон. Бул общий жер 1 гектар 46. Мурун алганда буларчы. Но ошол 99 жыл мен иштеп жүргөндө апасынан арыз келет да мага ошо 46 соток жерди бул балама отдельно бөлүп бер деп арыз түшүп ошол эмеден. Мен макул болом, анан чечим чыгарабыз. Чечим чыгарып бергенбиз буларгачы. Ошол. Азыр колуңузда турган документтер ошолор да? Ошолор булар. Жылдарда ошо сиз иштеген жыл турбайбы? Мен иштеген жыл да. Мындай болчу да. Ал убакта сарайлар бөлүнүп бериле баштаганда иштеген немелергечи. Бак жакта эметкен. Анан бунун апасына уже бир сарай полностью эмеси менен эметет. Тиет да. 1 гектар 46 соток тиет. Но анан апасы убакыт өткөндөн кийин 99 жылы келип мага арыз берип атпайбы. Ошол мага могу кичүү балама 64 соток бөлүп бер депчи, ошол 1,46-данчы. Анан биз чечим чыгарып, ошол 1,46-дан 64 сотокту буга бөлүп беребиз да. Бөлүп берип, чечим чыгарып, анан эметип атабыз. Бирок эми ошол жерине ээ боло албайт атат, ээ болбойбу? Ала албайт атпайбы. Биз прокуратурадан келгенбиз. Бердиңер эле, бергенбиз. Тияктан бияктан бүт эле келип атат да, следовательдер келип атат. Бирок калыстык менен иликтөө жүргүзсө баары бүгүшүнки болуп чыгат экен да, э? Туура да, ошондой болуп чыгат да мунуку. Ошо биз эми полный коллектив, мен ответственный секретарь, мен ведущий специалистке жерди барып туруп ченеп бөлүп бер деген. Анан ал барып решение чыгарып, жана биздин ответственный секретарга кол койдуруп, бүт эмен баарын чыгарып эметкен да. Аты жөнүм Талпаков Турузбек Болотбекович. Ушул Кызыл Туу айылынын тургуну болом. Бул убакта мен жер адиси болчумун. Мээде кагаздар турат. 25 июнь 98 жылы. Мен ошондо жер адиси болуп иштегем. Мына документтер турат, мен өзүм ченеп, өзүм бүт чийип бергем ушу документин. Менин колум тасыктай, мен эметпейм. Бүт менин колум менен чийилген. Бул байке алган ушул жерде. Биринчи алганда аркы жана өзүнүн соттошут иниси мененби, агасын чок алганда, Бир тууганы менен. бир тууганы менен. Анан кийин бул агасына берип, өзүнүкүн бөлдүрүп алган. Мына бүт эмеси бар, чийилгени, мен ченеп берген бүт. Чоң апа да түрүп алчан дараматлык. Ошол малда. Апасы? Апасы. Апасы өзү уруксат берген ушу балама деп. Мына апасын деди да, Тилгатор макулмун деп. Мынакей. Апасы дагы баласына эмет берген да. Баласына өткөрүп берген экен да. Баягы кол коюп, закондуу негизде бул, э? Закондуу негизде ошо 64 сотугун ошо берген да. Муну өзүм чийип берген, өзүм ченеп берген бүт. Бул байкеники, бул жерчи. Жогоруда өзүңүздөр баамдагандай, андагы айыл өкмөтү баш болгон тиешелүү адистер Шерикбек Атабековдун апасынын өтүнүчү менен бөлүнгөн жердин чиймесин чийип, документтин мыйзам чегинде даярдап, колуна карматып берип жатышса, экинчи документ кайдан келип чыкты деген суроо туулат.
бул агасын көрө албастык болуп, бир тууганын көрө албастык болуп калат да. Эми калган деле өзүнө жетмек, муну бир туугандан бөлүп берсе деле болмок да. Ал баарын алам деп атат да. Ал кишиники мен документин көргөн эмесмин. Жасап алса деле а жерде менин колум жок болуп чыгат. А жерде биз айтабыз, биз ченеп берген эмеспиз, муну башка бирөө ченеген, поддельный депчи. А бунуку бүтүп турат, оригинал менен. Биз өз чийип бергенбиз, ченеп бергенбиз. Кайсы жылы алынган терде бар да анын документинде. Кайсы жылы алынган, ким чийип берген, ким жазып берген, ким печать басып берген. Ал чыгып калат. Акыйкат бар да. Оформление кылып койгондо мунуку агасы эчтеке дей албайт эле. Өлүп, решение чыгарып бергенден анан эмнеси оспорить этет. Ушундай дагы жер талаш сыяктуу маселелер, көйгөйлөр барбы, жокпу же сиздерде азыр? Сол турат, мен аксакалдар сотунда болом азырчы. Анан мындай эмелерди биз көп чечебиз. Бул күнү ошол талаш жараткан аймакты көрөлү деп барганыбызда Шерикбек Атабековдун биринекин малын багып, жардам берип жүргөн жардамчысы жолугуп, кал сөзүн айтып коюуну туура көрдү. Менин аты жөнүм ушу Токтоналиев Соомбек, ушу өзүм Кочкор районунан болом. Ушу ноябрь айынан бери ушул кишинин чабанымын. Эми бул киши айтып отурса, чындыгында туура эмес, бир тууган экен экөө. Эми анчалыкка барбай эле өзүлөрүчө бүтүрүп алышса болмок. Кайра соттошпой эле. Эми ошол энеси тирүүгесте ушундай болуптур. Мунун баарын алышка өзү айтып берди. Эми сакалдуу киши экен, эми тиги агасы болгондон кийин эми инисине ушунчалык бут тосуп не кереги бар эле. Эми жетет го Кудай таалам, эми ушунун баарын көргө алып кетмек белек, 12 метр чүпүрө коронабызда кетебиз. Жалаңач келдик, жалаңач кетебиз. Бул калат бул дүйнө. Болбогон дүйнө үчүн бир туугандар жаман көрүшпөй эле койсо болмок. Бул кишиники деле ыйлап сыздаганы чындык экен. Ушул жерде рабочийлеринен бери, койчуларынан бери койлаган экен. Муну көрүп атам, баласы күнүгө келет, кайсы убакта келет, түнүн ортосунда келет. Вечный. Бир соогун көрбөйсүң. Жадагасы ушул колунда койчусуң, менен сүйлөшпөйсүң, эмнеге барасың деп кетет экен. Ошол да туура, киши менен киши кылабы деп албай чырылдап жүрөт. Мунуку туура эмес деме. Калыс сөзүм ушул, эми акыйкат чечсин. Документтеринин баары бар экен биз кишинин колунда экен. Ал жазалма документ менен эле жанагынтип эле кайра отуз козгоп атат иште. Бул кишинин барбаган жери калган жок. Өзү айткандай, президентке барды, таш ийимине чейин эметти. ТикТокто да жүрөт мына. Коррупция бүт эле алым жуттумду азыр кармап атат да, жакшы эле болуп атпайбы? Мисалы үчүн. Мен ошол калыстыгым ушул, эми жөн эле ушул бир туугандар өзүлөрүнчө чечишип алса болмок, ушунчага барбай эле. Бир том агасы экен, эми инисине ушунчалык бут тосуп, ушунчалык кордойбу эми. Бул эми таш боордук деп ойлойм менби? Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн Токпай айылынын тургуну Шерикбек Атабеков өлкө башчысы Садыр Жапаровдон жана тиешелүү укук коргоо органдарына кайрылып, калыстык менен чечим чыгарып беришсе, өз жериме мыйзам чегинде ээ болсом экен деген үмүт менен жооп күтүп турган чагы. Мунун бардыгы бириккендеги 1,46 миллион, буга 80 соттуктан ашыгы, мага мен 64 соттугум. 64 соттукту чыгарткан. Эми бул азыр акыркы жолу мени сотко бериптир. Мунун колунда эч бир документ жок эле. Мен канча жолу айтсам да болбой, менин жериме келип үй салып ал деп ушундай кылган. Мунун көтөрүп жүргөн колунда документ да менин колум менен жазылган. Бул аны аракет жасаган. Тияка барып өткөрүп жиберем деп баарына кайрылган, госрегистрдин балдарына. Аракет жасаган, бирок мен билип калып, мен арыз жазуунун негизинде буга кылмыш козголгондон эметпей жатышкан. Бул мен түшүндүм. Азыр сотко бергени, тиякта эки кылмыш иши каралып атканына карабастан, бул сотко киши таап, мен түшүндүм. Бул ушундай только жол менен бүтүрөт да, уже составкада посто көп жыл турган, өзү старшина болсо дагы көп жыл иштеп туруп, бул аябай уже каныккан экен. Эми түшүндүм мен. Элдин ыйлап сыздаганына, бул карапайым элди аябай сыздатканы эми түшүндүм. Уже акыры келип мени сыздатам деп атат. Карапайым, мен укчумун. Карапайым элди составка постунда ырайымсыз тоногон деп. Башкарма сала эле үйдү салган Токпай айылына. Мынакей мына жакта. Шаардан үй алат, ким алат? Старшина айлыгын ала ошо кезде деп. Айтса мен буга борччумун. Машинени семеркадан магазинден алган, ошо кезде эле. Эл башкарманын үйү болгон эмес. Биз болсо эптеп семьяны бага албай жүргөн кезде. Аны эми келип туруңуз, ал кезде мунун эч кандай бизнеси жок болгон. Только эле ошону апабыз пенсионер болгон, кызылча иштеген, 30-40 сом алып пенсионер. Атабыз дагы мугалим болуп 30-40 сом алган киши экен. Варата салбаган киши экен. Каяктан бул анчанын мерин алды? Эми келип ошондой эле жол менен
ушинтип алсак ушунчалык бир айыл батып кете турган жери турса да ага ыраазы болбой мени тоноп мени коркутуп үркүтүп тияктагы адамдар менен жердешчилик көп жылдан бери мафиялашкан үй бүлөлүк тааныштарым менен сокулук курган органдар менен мени түшүндүм мен муну кандай жол менен ошол жол менен мени алып коем деп атат жеримди. Сөздүн ачыгы мени сотко берип ушинткенде мен айла жок кайрылууга мажбур болдум. ГКМБга кайрылдым. Урматтуу Ташиевке урматтуу президентибизге кайрылуу жасадым. Сотко кайта жооп документтери менен кайра жооп жибердим. Себеби бул соттун документинде жазган эч бир колунда документ жок деп. Анан сиздерге дагы ошол эмелерге да кайрылып атам. Журналисттерге дагы акыйкат болуп мыйзам чегинде жардам берип, мыйзам чегинде чечип карап бериңиздер деп суранам. Ошондой болуп атат иштер. Кичинекей чарбама бутун тосуп, ушуну көрө албастык кылып атат. Бир тууганыбыз ушундай.